Ассаламу алейкум, Марва телеканалынын көрөрмандары жана ошондой эле Насыйкат радиосунун угармандары. Эфирде сиздер Айымдар ааламы берүүсүн көрүп отурасыздар. Ал эми аны алып барган мен Гүлзада Талайбекова. Кадырлуу көрөрмандар, бүгүн буюрса сиздер Медайымдын коомдогу орду туурасында маегибизди көрө аласыздар. Биздин эфирибизден алыстабастан биз менен бирге болуңуздар. Бүгүн бизде конокто Мамакеев атындагы улуттук хирургия борборунда бир топ жылдардан бери эмгектенип келген тажрыйбалуу медайымдарыбыз Сыдыкова Миржан Аязбековна жана ошондой эле Жуманбаева Асель Каныбековна. Ассаламу алейкум. Бүгүнкү биздин эфирибизге кош келипсиздер. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү кутмандуу күнүңүздөр менен Марва телеканалынын көрүүчүлөрү. Рахмат. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү берүүнүн көрүүчүлөрү, угармандар, кутман күнүңүздөр менен. Чоң рахмат. Бүгүн буюрса биз өтө бир жакшы бир теманын алкагында сиздер менен маек кылып атабыз. Бул жерде биздин ак халатчан медайымдарыбыз турат. Бул бүгүнкү тема бул медайымдын коомдогу орду болуп атат. Ошондуктан эң эле алгач сиздерге суроо узаткым келип атат. Мына ушул негизи ушул улуттук хирургия центринин борборунда канча жылдан бери эмгектенип келесиздер? Ушул боюнча өзүңүздөрдү тааныштырып айтсаңыздар. Улуттук хирургия борборунда мен 22 жылдан бери эмгектенип келе жатам. Көп, бир топ жыл болуп калыптыр да. Машалла, жакшы. Сиз дагы айтып өтсөңүз. 12 жылдан бери ушул улуттук хирургия борборунда эмгектенип келдим. Демек, биз чындыгында эле мына ушул медайымдарыбыздын жогорку стаждуу, жогорку даражалуу стажы бар айым катары бааласак болот экен. Анда алгач медайымдын коомдогу орду туурасында токтолуп кетсеңиздер, медайым бул ким негизи эле? Жакшы суроо. Бул медайымдын коомдогу ролу өтө чоң. Бул биз дарыгердин, ошондой эле улуу медайымдын көрсөтмөсү менен иш алып барабыз. Эң негизгиси биз дарыгердин көрсөтмөсү менен иш алып барабыз. Биздики негизги улуттук хирургия борбору болгондуктан бизде көбүнчө операциядан кийинки оорулуулар көп жатышат да. Анан ошондой эле биз ошол оорулууларга дарыгер бизге көрсөтмө берет. Медайымдын негизги аткара турган иши орду бул ошол оорулууларга внутримышечный, подкожа, внутрикожа, ошондой эле перевязка жасаган бүт эле ошол медайымдын жумушу да. Ошол жумушту биз өтө кылдаттык менен жана дыкаттык менен, аябай көңүлүбүз менен иш алып барабыз. Ошондой эле баягы врач көрсөтмө берет бизге. УЗИге алып бар деп калат. УЗИге, рентгенге, ошондой эле гастроскопияга, ошол жактын баары ошол медайымдын иши да. Демек, бул сиздердин жоопкерчилигиңиздер, баардыгын өзүңүздөр карайсыздар. Ошону өзүбүз карайбыз. Медайымдын жоопкерчилиги ошол дарыгердин аныктамасы менен алып барабыз. Ошонун аныктамасы менен иш жүргүзөбүз. Рахмат сиздерге. Медайым бул медициналык билими бар, орто билимдүү кесип, адис болуп эсептелет. Медайымдын жумушу өтө кооптуу, тыкан иш алып баруу керек, жоопкерчиликтүү жумуш. Чындыгында байкап көрсөм, чындыгында бул медайым өзү чынында коомдогу орду өтө чоң деп түшүнөм да. Анткени бунун жоопкерчилиги канчалык, адамдын өмүрүн сактап атат, бул жактан карап көрсөкчү. Анан негизи азыр байкап отурсам, өзүңүздөрдүн жумушуңуздарда бир эле учурда 2-3 жумушту чогуу алып келет экенсиздер да. Ошол учурда сиздерге кыйынчылык жаратпайбы? Ушул жумуштардын баарын чогуу алып кеткенге жетишесиздерби? Эми бул жумушта бир эле медайым аткарбайт бул жумушту. Бул негизи ар бир жумушта медайымдын өзүнүн орду бар. Мисалы, внутримышечныйды бир кыз аткарса, медайым, внутрикожаны бирөө кылса, УЗИге, рентгенге, гастроскопияга алып барган өзүнчө бир кыз болот, медайым болот. Перевязкада иштеген өзүнчө медайым болот. Бирок биз бул сенин жумушуң, бул менин жумушум деп бөлбөйбүз, баардыгын эле биз чогуу алып бара беребиз. Анткени медайым деген жоопкерчилигибиз бар да. Демек, бул учурда сиздерде дагы сөзсүз түрдө бири-бириңиздерди түшүнүү болот экен да, сөзсүз түрдө бири-бириңиздерге жардам берип турат экенсиздер, чогуу иш алып калат экенсиздер, Сиз дагы бышыктап айтсаңыз.
биздин бөлүм көк көрөкөгүндөгү хирургия бөлүмү болгондуктан өпкө боюнча баардык орган боюнча бейтаптар келишет. Күндүзгү жана түнкү күзөттө медайымдар иштешет. Кечки процедураларды түнкү күзөттөгү медайымдар аткарышат, күндүзгүлөр өзүнчө аткарышат. Демек бул учурда карап ар бир медайымдын жоопкерчилиги бул жерде өтө жогору экен да. Анан мисалы ар кандай бейтаптар келет бул учурда, мисалы ар кандай бейтаптар келет. Ошол бейтаптарга сиздер кандай мамиле жасайсыздар, кантип алардын көңүлүн көтөрөсүздөр, ушул боюнча айтып кетсеңиздер. Эми бизде оорулар ар кандай оорулар жатышат. Ар кимдин мүнөзү ар кандай. Ошол ар бир оорулунун мүнөзүнө жараша деги эле биз баягы катуу айтпайбыз, мээримдүү кылып, мээрим менен, мээрим төгүп, жумшак жана акырын айтып ар биринин көңүлүн тапканга аракет кылабыз. Бизде көбүнчө баягы операциядан кийинки оорулар жаткандан кийин кээ бирлердики оор болуп калат. Баягы оорулар, кээ бирки оорулар бир 2-3 күнгө чейин турганга уруксат берилбейт да. Ошолорду дагы биз аябай көңүлүбүз менен карап, мээрим төгүп, ар бир 20 мүнөт сайын кирип, ал акыбалын сурап, ага эмне керек, эмне кылыш керек, ошонун баардыгысын көзөмөлдөп турабыз да. Жакшы. Биздин борбор экстренный хирургия деп коет. Түнү күнү бейтаптар келип турат. Ар дайым кабыл алып, жакшы тосуп алып, жардамыбызды көрсөткөн аябайбыз. Врачтын аныктамасы, көрсөтмөсү менен, жардамы менен биргеликте иш алып барабыз. Жакшы, жакшы, кубанычтабыз биз дагы. Негизи сиздей медайымдар коомдо дагы көбүрөөк болсун деп дагы бир баса белгилеп кетем да. Негизи ар бир кесип ардактуу эмеспи? Ошол эле учурда медайым кесиби бул айымдар үчүн өзгөчө өтө бир керектүү жана маанилүү деп ойлойм да. Ушул кесипке токтолуп кетсеңиздер, негизи кесип тандоодо ар бир кесип тандоодо эмнеге көбүрөөк көңүл буруш керек? Анан мына ушул медайым кесибин тандаган биздин кесипкөй инсандарга кандай акыл кеңеш айтып өтөт элеңиздер? Эми бул кесип тандоодо туура тандаш керек да кесиптичи. Бул ушул кесипти тандап атканда ушул кесипти мен тандап атам, ушул кесип мага, мен ушул кесипте туура кийин алып бара аламбы, ушул кесип менен иштеп кете аламбы депчи. Анан негизи эле мен өзүм бала кезимде эле ушул кесипке аябай кызыкчумун. Медайым болгум келчү, бирок мен ошол оюм ишке ашты. Ошондон бери мына 22 жылдан бери ушул кесипте аркалап келе жатам. Бул кесип мага өзүмө аябай жагат. Оорулар менен иштешип, ооруларга кам көрүп, ошо жумушка келатканда дагы аябай көңүлдүү келип, ошо өзүмдүн кесибимди туура тандадым деп ойлойм. Анан ошол эми ошо кесип тандагандарга баягы эме бере кетсем, кээ бирки кесип тандаганда, баягы кесип тандап отурганда баягы ата-энелер айтат да, жок кызым, сен ушул кесипти танда деп, ал өзүнүн баягы эмеси болбосо деле, көңүлү болбосо делечи. Анан эми ал баягы мейли эми ата-энемдин тандоосу менен деп ошол кесипти окуйт, бүтүрөт. Бүтүргөндөн кийин бирок ал өзү ал кесипти өзүнө жакпагандан кийин, бул кийин иштегенде дагы ал өтө мындай ошол жумушуна көңүл бурбай, жөн эле мындай эме кылат да, өзүнүн тандоосуначы. Анан мен ошон үчүн ушул жерден ата-энелерге айтып кетет элем, ошо өзүңөрдүн балдарыңарга, кыздарыңарга кесип тандоодо өзүнүн эле ошо кесип тандоосуна көңүл буруңуздар депчи. Анткени ар бир адам өзүнүн кесибин жакшы тандаса, сүйгөн кесибине окуса, ошол кесипте иштесе, ошол жумушту аябай жакшы алып барат деп ойлойм. Эң туура айттыңыз, эң туура айттыңыз. Ар бир кесип ардактуу дегендей, дарак бир жерден көгөрөт. Бала кезден да мен да кыялданып, ушул кесипти тандап кыялданчумун. Бул кесипти тандагандан адаштым деп ойлобойм. Бул жумушка келгениме эл менен кандай иштешүүнү, тыкан, таза, жоопкерчиликтүү болгонго үйрөндүм. Машалла, жакшы.
аябай кубанычтамын. Чындыгында ар бир кесип ардактуу дегенде биз ошол кесипти качан гана чын дилибиз менен берилип жасай турган болсок, ошого жараша биз өзүбүз мисалы майрамдай, сиз айткандай жанакы майрамдай болуп, мисалы ушул боюнча кыскача айтып өтсөңүз, мисалы адам өзүнүн жумушун сүйгөндө кандай болуш керек? Мисалы жумушун сүйбөгөн адамды деле көрүп турабыз да, ал жумушуна деле маани бербейт, анан ошол учурдан мындай кандай бир өзүнүн кооптуу учурларга көп учурап калат, Ошол адам өзүнүн жумушун сүйгөндө гана ошол кесипке жакшы иштей алат да. Анткени мен ошо жумушка келе жатканда мындай майрамга келе жаткандай сезилет да. Анткени эртең менен эрте келем, баягы медайымдын жоопкерчилиги ошондой да. Жумуштан кечикпей келиш керек. Келгенде ошол жумушуңду өзүңдүн көңүлүң менен аткарышың керек. Оорулууларга дагы ошондой кам көрүш керек. Ошондо биз өзүбүздүн жумушубузду жакшы аткарган болобуз да. Анткени ошол жаткан оорулууларга дагы көңүлүбүз менен, дитибиз менен мамиле кылабыз да. Ошолор ошол врачтын көрсөтмөсү менен берген көрсөтмөлөрүн так жана туура аткарып жасайбыз да. Машалла. Жакшы суроо болду. Биринчиден бул жумушта медайымдын жумушунда деген биринчиден кызыгуу болуш керек. Жумушка келатканда кызыгып келгенде ар кандай бейтаптар келишет. Бир күн дарылоосу бүтүп чыгат, кайра эле ордуна башка жаңы бейтап келет. Ал менен өзүнчө иш алып барып, ар кимдин кыялына жараша. Негизи кыргызда жакшы сөз бар эмеспи? Жылуу сүйлөсөң жылан ийинен чыгат дегендей, бейтапка жакшы мамиле кылсак, ошончолук биз айыгуусуна да жардам беребиз деген ойдо. Бул да сонун бир мотивация берип иштейбиз, аракет кылабыз. Жакшы. Батыраак айып кетүүсүн ошо канча ооруп жаткан адамга ушунчалык мээрим төгүп, жакшы мамиле кылсаң, ошол оорулуу ошо ооруп аткан жерин дагы унутуп эртерээк сакайып кетет да. Ошо оорулуулар биз үчүн эртерээк сакайып, эртерээк жакшы болуп кетишине, ошентип кетсе дагы биз аябай сүйүнүп, ошол оорулуу жакшы болуп кетти деп. Деги эле бардыгысына бөлбөйбүз да, тигил оорулуундай деп. Бардыгысына бирдей мамиле кылабыз да, мээрим төгүп. Ошо мээрим төгүп канча жылуу сөз сүйлөсөң дагы ошончолук оорулуулар тез аяп кетет да. Келген бейтаптарыбыз жакшы болуп калдым деп рахматын айтып, алкышын айтып турса, биз үчүн аябай ого бетер кызыгуу күчөйт. Ооба да. Рахматын алып. Сиздерде мисалы мына ушундай татыктуу эл үчүн күйүп жанган медайымдар көп болсо кандай сонун, мисалы коомчулукта чындыгында оорубаган адамдар көп эле болсо дейсиздер да, чындыгында ар бир айым, ар бир ооруп жаткан бейтап жакшы болуп баратса, бул сиздердин жеңишиңиздер болуп атат. Кубанычтабыз. Анан мен дагы бир суроого кайрылгым келип отурат. Мисалы 2019-жылы биз ковид учурунда аябай бир оор жылдар болду бул учур. Өзгөчө бул медайымдар үчүн деп дагы баса белгилеп кетким келет. Мына ушул врачтар үчүн жалпы. Анан ушул учурдан сиздер кандай чыктыңыздар? Негизи ошол учурда сиздерге кайрылуулар деле абдан көп болду. Менимче балким сиздерди иштебе деп деле кайрылган туугандар деле болду араңыздарда. Ушул боюнча токтолуп кетсеңиздер. Ооба, эми ковид убагында аябай эле кыйынчылыктар жаралды. Ошол кыйынчылыкка карабастан биз иштедик. Биздин ошо улуттук хирургия борборунун бир отделениесинде, бир бөлүмдө ошондой ковид менен ооругандар жатты. Ооба, чындыгында биздин туугандарыбыз баягы эми коркушту да, эми иштебей эле койсоңбу деп. Биз жок, эч кимди уккан жокпуз. Биз анткени өзүбүздүн кесибибизди сүйөбүз да. Биз ошондой кыйынчылык убакта иштебегенде анан качан иштейбиз? Биз ошого дитибиз менен берилип, аябай ошол иштедик, ошол кыйынчылыктан чыктык буюрса. Убагында жакшы эле жардам бердик. Мүмкүн болушунча ошол учурда сиздерге да кайрылуулар болду да, Ооба, болду. Негизи 2019-жыл Кыргызстан эл үчүн эле эмес, дүйнө жүзү үчүн өзгөчө. Аябай өзгөчө оор жылдардан болду. Көптөгөн кишилер кайтыш болду. Ооба, туура. Мисалы алыс кетпесек деле өзүбүздүн жакындарыбыздан деле кайтыштар көп болду. Жакындарыбыздан деле болушту, бирок ого бетер ага карабастан иштедик. Эч кимдин каршылыгы болгон жок.
медайымдын жумушу дайым эле жеңил болбойт, бирде оор, бирде жеңил болот. Ошого карабастан иштедик, жакшы иш алып бардык. Жетекчилик астында кесиптештер менен биргеликте иш алып бардык. Ушул жаатта сиздерге алкыш айткым келет. Негизи патриот медайымдар мына ушундай жагдайда, ушундай оор абалда элди таштап кетпейт. Эл үчүн күрөшүп, мүмкүн болушунча өзүңүздөрдүн салымыңыздарды кошуп, элдердин ден соолугу үчүн күрөшүш сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Анан дагы бир суроо бергим келет. Негизи мына ушул медайым сиздер эми азыр Момакеевде иштеп жатасыздар да. Ушул Момакеевде иштеп жатканда мисалы ар кандай медайымдар болот, ар кандай негизи ушул өзүнүн жумушунда кээ бир медайымдарды көп байкап калабыз. Мисалы өзүнүн жумушун жакшы билбейт, же болбосо мисалы венага сайганды деле жакшы өздөштүрө албагандар деле бар да. Мына ушундай нерселер, ушундай жагдайда сиздер кандай бир өзүңүздөрдүн бир жакшы бир кеңешиңиздерди айтып кетесиздер? Ооба, эми андайлар деле болот. Андай медайымдар деле болот. Көп учурларда ал баягы өзүнүн кесибин туура тандай албагандыктан, бирөөнүн ата энесинин сөзү менен баягы окууну бүтүп алган, анан ошол жакка кирген жумушка баягы көңүлү жок. Эми ал колунун учу менен иштеп, ошондойлор көп эле кездешет. Анан эми биз аларга айтабыз, эми ал баягы жаштарда айтып өзүбүздүн кеңешибизди беребиз да, жок андай эмес, мындай сен ушул кесипти бүттүң, ушул кесипке келдиң, эми көңүл коюп иштешиң керек. Биз деген адамдын өмүрү менен күрөшүп атабыз деп аларга көп акылыбызды айтып, үйрөтүп, бир жолу сай албаса кийинкисинде саясың деп мотивацияларды көп берип турабыз. Жакшы, сиздер өзүңүздөр жардамдашат экенсиздер да. Өзүбүз жардам берип. Биз да жаңы жумушка келгенде жакшы эжелерден тажрыйба алып үйрөнгөнбүз. Колубуздан келишинче жардам берип үйрөтүп алабыз. Жакшы иштеген кыздар. Өздөрүнүн кызыгуусу болсо эле бул жумуштан качпайт деп ойлойм да. Туура. Жоопкерчиликтүү болуш керек, тыкан болуш керек, эч качан кайдыгер мамиле кылбашыбыз керек бейтаптарга. Бейтап бизге ооруп келет да. Ооба. Жакшы болуп кетейин деп келет. Эң туура. Анан ушул медайымдын бир ролу боюнча да кыскача токтолуп кетсеңиздер, мисалы үйдө деле сиздер үйдө деле жөн эле отурганда деле сиздер кайрылгандар көп болот да. Мисалы кош колоңдор келип калат, тууган уруктар келип калат, укол сайып кой, капельница берип коюңуз деп, Ушул боюнча да кыскача негизи медицинада үйдөн ийне саюуга уруксат берилбейт. Ийне саюуга Атайын эмеде медициналык поликлиникаларга барышат. ГСВ группа семейных врач бар. Атайын врачтын көрсөтмөсү менен, аныктамасы менен, дарыгердин көрсөтмөсү менен гана. Биздин бөлүмдө аларда деле назначение сөзсүз болуп кагаз менен сиздерге келсе, кагаз менен сөзсүз эми врачтын көрсөтмөсү болуш керек. Анан негизи үйдөн сайганга бизге уруксат берилбейт. Биз үйдөн сайбайбыз. Алар эми кайрылгандар болот. Кайрылгандарга биз айтып түшүндүрөбүз. Барып атайын ооруканага барышат. Ооруканага барып, КСВларга барып, ошо поликлиникага барып алыңыз деп кеңешибизди беребиз. Жакшы. Демек, сиздер ал кандай оору менен ооруп жатса деле, сөз түрдө алардын назначениясы болсо, анан кийин гана сиздер укол сайганга, капельница бергенге мүмкүнчүлүк болот, Бул врачтын көрсөтмөсү менен, процедураларын ошонун көрсөтмөсү менен жасайбыз да. Жакшы, рахмат сиздерге. Анан ден соолук бул чоң байлык эмеспи? Чындыгында ден соолугу жок туруп, биз дүйнө байлыктын кереги деле жок болуп калат экен да. Ошондуктан ушул ден соолукту кароодо, алдын алууда эмнеге көңүл бурсак, ушул боюнча токтолуп көтүңүздөр. Эми чынында ден соолук деген эң чоң байлык, адамдын байлыгы. Ден соолугуң жок, эчтеке эмессиң. Анан эми баягы ден соолукка негизи өзүбүз көңүл бурушубуз керек да. Баягы тамакты өзүнүн нормасы менен ич керек. Ошо эң негизгиси тамакка көңүл буруш керек. Күндө эртең мененкисин ар кандай көнүгүүлөрдү жасаш керек. Спорт менен дагы. Спорт менен машыгып туруш керек. Тамакка көңүл буруш керек. Эң башкысы бул биздин тамак ашыбызды. Ден соолукка алдын ала кам көрүшүбүз керек. Оорун жашырсаң өлүм ашкере дегендей, убагында дарыгерге көрүнүп турсак, алдын алып турсак, бардык эле ооруну жеңебиз. Ооба, туура айтасыздар. Туура тамактанганды үйрөнүп, күнүгө убагы менен, нормасы менен уктанышыбыз керек.
эртең менен күнкүсүн спорт менен машыгып, ден соолукка кам көрүп, физикалык көнүгүүлөр жасап турушубуз керек. Анан убагы менен дарыгерге кайрылып көрүнүп турсак оорун жеңебиз. Жакшы. Өтө сонун акыл кеңешиңиздер менен бөлүшүңүздөр буюрса. Анан ушул Мамакеевде азыр иштегениңиздерге мына ушул 30 жыл, 20 жыл, анан кийин 10 жылдан ашып калыптыр. Ушул Мамакеевде иштеп, ушул Мамакеев борборунун өзгөчөлүгү туурасында. Ушул жакта иштеп, сиздер кадимкидей өзүңүздөрдүн үйүңүздөргө келгендей бир калыптанып калдыңыздар да. Ушул боюнча токтолуп кетсеңиздер. Сиздерде медайымдардын мамилеси бири-бирине болгон кандай? Ой, эми баягы 20 жылдан ашып калды иштегенибизге. Анан эми бул өзүбүздүн иштеген улуттук хирургия борборуна биз баягы өзүбүздүн үйүбүзгө келгендей эле келебиз. Анткени биздин бул экинчи үйүбүз. Биздин көп убактыбыз көбүнчө жумуштан өтөт. Ошол жерде баягы ар кайсы жактан келген медайымдар иштейт. Ар кайсы райондордон, областтардан келген медайымдар иштешет. Ошолор менен биргеликте бири-бирибиз менен тил табышып, баягы бир туугандай болуп, анткени биз күндө бири-бирибизди баягы башка туугандарыбызга караганда ошо өзүбүз менен иштеген медайымдарды күндө көрөбүз да. Ошо экинчи үйүбүз деп атпаймынбы? Ошого караганда биз ошол жумуш ордубуз көбүнчө ошол жумушта болот да. Анан ошон үчүн биз ошол медайымдар бири-бирибиз менен бир туугандай, бири-бирибиз менен жылуу мамиле көргөндө да бир тууганыбызды көргөндөй болуп, ошо ар бир областтан, ал бир райондон келсе дагы сен тиги райондон келдиң, сен бул областтан келдиң деп биз эч качан бөлбөйбүз. Бири-бирибиз менен тыгыз байланыштабыз, бири-бирибиз менен биргеликте жумуш алып барабыз. Машалла, жакшы. Биздин борбордо 10 бөлүм бар. Ар бир бөлүмдөн медайымдар менен жакшы мамиледебиз. Анын арасында биздин өзүбүздүн эле бөлүмдөн кыздар бир туугандай эле болуп калабыз. Күнүгө убактыбыздын көпчүлүк бөлүгү жумушта болот, борбордо болуп аткандан кийин жакшы мамиледебиз. Кесиптештер менен жакшы ортодо иш алып барабыз. Жакшы, кубанычтабыз. Анан мен дагы бир кызык бир кепке кайрылгым келип отурат. Бизде эми негизи орус тилинин жакшы бир кеби бар го, сапожник без сапога депчи. Алсаңарда мисалы жумуш маселесинде мисалы башка бирөөлөрдүн мисалы ден соолугу үчүн күрөшүп болуп туруп, кээ бир учурда өзүңүздөрдүн ден соолугуңузга кам көргөн жагдайларындай бир талаш тартыш маселени жаратып калган учурлар да болот да. Бирок ошого карабастан сиздер кантип алып кетесиздер ден соолукту чыңдап? Ооба, биз баягы чын эле айткандай биз баягы өзүбүз жумушка келип, ишибизге келип, ооруларды көрүп, өзүбүз ооруп атсак дагы биз ошол өзүбүздүн ооруп аткан оорубузду унутуп калабыз. Унутуп калып эле иштеп, өзүбүздүн кесибибизди эме кылалы деп иштеп жүрө беребиз. Иштейсиздер. Бирок ошол учурдан дагы дароо өзүңүздөрдү күчтөнүп, башка бирөөнүн оорусуна карап күчтөнүп, кайра чыңалып, кайра өзүңүздөрдү жакшыртканга аракет кыласыздар. Чарчабай, талыкпай иштегенге аракет кылабыз. Бейтаптын өмүрү менен ооруп атсак да жардам, колубуздан келген жардамыбызды берип, эң башкысы жумушка келгенде ооруганыбызды деле унутуп калабыз. калабыз. Үйдөн келгенде баягы эме кылсаң деле, жумушка келгенде ооруп аткан жерибизди унутуп калып эле аралашып кетип эле баягы өзүбүздүн Жумуш өзүнүн угунда жүрө берет. Угунда жүрүп улантып кете беребиз. Сиздерге дагы бир суроо узатайын деп отурам. Бүгүнкү күнү медайымдын абалы мурдакы жылдардан жакшырды деп эсептейсиздерби? Ушул боюнча. Ооба, мурункуга караганда медайымдардын иши аябай эле жакшырды. Медайымдарга аябай эле көңүл бурулуп атат. Айлык маянабыз көбөйдү. Ушул учурдан пайдаланып Садыр Жапаровго президентибиз, ошондой эле саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшаналиевге ыраазычылыгымды билдирип кетем. Чоң рахмат. Бардык эле медицина кызматкерлери үчүн буга чейин айлык маяна көйгөй жаратса, азыр мен ойлойм акырындан биздин өлкөдө дагы айлык маяна жакшырып, чет өлкөгө бардык эле ооруканалардан чет өлкөгө кеткен дарыгерлер, медайымдар айлык аздыгынан кеткендер кайра келип өзүбүздүн мекенге кызмат кылып иштеп калатку деген ойдомун. Чоң рахмат. Ооба, айтканыңыздар келсин. Аллах ыраазы болсун сиздерден. Чындыгында өтө кооптуу, бирок ошол эле учурда жоопкерчилиги чоң жумуш да.
анан бирок ошого карабастан бирөөнүн ден соолугу үчүн күрөшүп иштеген сиздерге терең ыраазычылык да. Эмесе биздин мына ушул көрөрмандарга, угармандарга өзүңүздөрдүн жакшы бир акыл кеңешиңиздерди айтып өтсөңүздөр. Урматтуу көрөрмандар, бул ден соолукка абдан жакшы көңүл буруш керек, ден соолукту өз убагында караш керек, убагы менен көнүгүүлөрдү жасап туруш керек, убагы менен укташ керек. Эң негизгиси ден соолукка жакшы кам көрүш керек да. Биздин сүйүктүү көрүүчүлөргө, угармандарга айтып кетет элем, медайым катары ден соолукта өз убагында кам көрүңүздөр, оорубаңыздар, дарыгерге. Биз негизи 1 жылда бир дейбиз, 6 айда бир дейбиз, 6 ай болбосо да 1 жылда бир дарыгерге көрүнүп турушубуз керек. Сөзсүз түрдө. Рахмат. Ден соолукка кам көрүңүздөр. Алтындай болгон акыл кеңешиңиздер менен бөлүшкөнүңүздөр үчүн сиздерге дагы бир жолу терең ыраазычылык билдиребиз. Ушуну менен бизге бөлүнгөн убакыт дагы соңуна келип жетти. Кадырлуу көрөрмандар, сиздер медайымдын коомдогу орду туурасында атайын маегибизди көрдүңүздөр. Келерки көрсөтүүбүзгө чейин ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.